сөз түрдө экинчи жеңишти дагы азыр Кадыр Келсинбеков буйруса колго киргизип берет деген ишеничтебиз. Албетте өзбекстандык балбан салмак жагынан, көлөм жагынан аябай чоң, аябай оор. Бирок биз ойлойбуз азыр ушул мекенибизде өтүп жаткандыктан Кадыр Келсинбеков эч кандай жоготууга карабастан өзүн көрсөтүп жеңишти камсыздашы керек. Анын үстүнө алыш кыргызстардык экендигин дагы бир жолу айтып өтөлү. Оор салмактык чембирдикте бир аз беттештер аябай деле активдүү болбойт. Дагы да болсо эч кандай ыкма жасоого балбандар ашыкпай жаткан мезгили. Калыс кайрадан эки балбанды тең ушул эрежеге ылайык курдан кармаш керек экендигин түшүндүрүп жаткан мезгили. Айрым теле көрүүчүлөрүбүздө көрөрмандар да суроо жаралышы мүмкүн. Эмнеге Айбара келди! Караңыздар, чыккандай гана аракет жана бул аракеттер үчүн талашсыз 2 упай ыйгарылышы керек. Дал ошондой Кадыр Келсинбеков мына салмагынын кичинекей болгондугуна карабастан, боюнун кичинекей болгондугуна карабастан өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. Аябагандай ыңгайлуу абалды күттү жана көргөнүңүздөрдөй эле үстүнөн ашырып чабып алгачкы 2 упайды колго киргизип койду. Алыш эрежесин, күрөштүн эрежесине ылайык ортодогу айырма 5 упайды түзөр замат автоматтык тарзде жеңиш ыйгарылат. Дагы 3 упай же болбосо таза жеңиш эки далысын атаандашын жерге тийгизип кое турган болсо, анда талашсыз биздин балбан жеңишке жетиши мүмкүн. Калыстар кайрадан беттештин темпин жоготушууда. Please welcome to the next match of the MMA, Alessandro Tedino, Italia. Изделетти бул деген 1 упай кала берет жана таза жеңиш болуш керек. Жок, 1 упай албетте алгач тизелеткен болчу, ошондуктан 1 упай ыйгарылды. 3-0. Дагы 2 упайлык бир ирет ыкма жасай турган болсо, сөз түрдө мекендешибиз жеңишти камсыздайт деген ишеничтебиз. Албетте, өзбекстандык Бабыр Токтосеновдун кебетесин көрүп айрым көрөрмандар корккон да болушу мүмкүн, бирок Айбара келди! Жакшы, бул 2 упай 5-0. Таза жеңиш албетте. Алгач чабуулга өзбекстандык балбан барган болчу, бирок мекендешибиз каршы чабуулдан абалды жөнгө салып кетти. Калыстар өздөрүнүн чечимин албетте таза жеңиш бул. Каптал калысы мекендешибизге таза жеңишти ыйгарууда. Башкы калыс дагы да болсо чечим чыгара албай жаткан мезгили. Кайсы бир деңгээлде ушул калыстардын ушундай талаш жараткан чечимдери ренжитет. Жок, башкы калыс каптал калыстарынын пикирин эске алган жок, эч кандай упай ыйгарган жок. Демек, беттеш уланат. Макул, эч нерсе эмес, буйруса калган мүнөттөрдө дагы Кадыр Келсинбеков 2 упайлык ыкманы мыкты деңгээлде ийине жеткире аткарат деген ишеничтебиз. Бир аз мурун көргөнүңүздөрдөй эле Бабыр Токтосинов аябагында күчтүү экендигин да көрдүңүздөр. Жана упай ыйгарылышы керек. Жок. Эч кандай упай жок. 1 упай. Желкеси тийди. Ай-ай-ай, чындыгында калыстар азыр маанайды түшүрүп жаткан мезгили. Өзбекстандык спортчу менен башкы насаатчысы видео кайталоо алууга уруксат алды. Челлендж. Калыстар эми чечим чыгарышы керек албетте.
Жоқ, видео айтылуыны четке қағышқан. Ал ортодо. Бара келді. Bir ұпай бұл. Жана таза жеңіш. Жоқ. Дағы да болса қалыстар. Ешқандай ұпай ұйғар албайды. Ова. Баш қалыстағы, қапталдағы қалыстағы. Челлендж сұраш керек екендігін мекендешіміз Қадыр Келсінбеков өзінің машықтырушысына көрсетіп өтті. Бирок 65 women's category, male C. Please welcome Надежда Герасименко. Албетте, алдыда келе жатып, егер қоқысынан эле ұпай тартқызып, же болбосо жеңилип кала турган болсо, аябай өкүнүчтүү болушу мүмкүн. Ал ортодо албетте мекендешибиз дагы чарчады. Кадыр Келсинбеков бүтүлбөгөн жерден Бабир Туктасенов өзгөчө ыкма жасап саларына көрүнөсүздөр. Bir ұпай қалыш керек. Алғашқы ескертүү пассив аракет үчүн мекендешибиз Кадыр Келсинбековго ыйгарылууда. Кыргыз балуандын экинчи эскертүү оор салмактагы балуандардын күрөшү абдан эле оор жана айырылышкан болууда. Эгер ал абдан бир салмактуу эмоцияга ушундай тарзде жоопсуз 5 ұпай айырмачылык менен алдыда келатып утулуп кала турган болсо, анда челлендж сурап жаткан мезгили. Women's categories. Герасименко Надежда, Украина. Келе ғой Кадыр, Кыргыздын намысына жарап берет деген ишеничтебиз. Bir ұпайлык ма керек. Албетте, Кадыр Келсинбеков бираз чарчап калды. Чабуулга баруудан бираз айыгып жаткан мезгили. Атандашынын чабуулга чыгуусун күтүп калат. Каршы чабуулдан өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт деген ишеничтебиз. Башка алыс эскертүү иретинде көк кийимчен балбанга белги көрсөтүүдө. Демек, калыстардын бардыгы бир добуштан чечим бере алган жок. Өзбекстандык балбанга алгачкы эскертүүнү берүүгө жана эми беттеш улантылат. Счетты таблону көрөт астар. Эсеп 4-5. Жок, калыстын ишкырыгына чейин балбандар күрөштү баштап жиберишти. Азыр мен ойлойм, экран аркасында ушул миңдеген көрөрмандар талашсыз мекендешибизге жан тартып жатышын дагы туура болот. Андыктан Кадыр Келсинбеков сөз түрдө ишенич тартат деген ойдомун. Бара келди, жана абайлаш керек эми, аягына чейин. 2 ұпай. Bir ұпайдан берди. Көк кийимчен балбан 2 ұпай. 2 ұпай, Өзбекстандык балбан 1 ұпай. Эки балбанга тең 2ден ұпай ыйгарды башка алыс. Кайрадан ортодо айырмачылык 5 ұпайды. Please welcome tournament A. Дмитрий Карпинчук, Израиль. Канкава, Георгий. Джорджия, Грузия. Приглашается на ковер A. Дмитрий Карпинчук, Израиль. В синей форме, Кадыр Келсинбековдун зеленой форме аракетинде Канкава, ал чабуулга Георгий, чыккан Грузия. болчу, бирок аягында өзү астында калгандыгын көрдүңүздөр. Табло такты киргизип өтөлү. 5-2, 3 ұпай айырмачылык. Өзбекстандык балбан жана жок, эч кандай ұпай жок. Ит чыгылыш.
Албетте, уақыт соңына келіп жетті. Біз чын жүректен Қадыр Келсінбековті құттықтаймыз. 5-2 есебінде Өзбекстандық спортшы Бабыр Тоқтасеновтың үстінен жеңіліске жетті жана кейінгі басқычқа жолдама ала алды. Абсолюттық чемпиондық болғандығына байланыштуу жүз байрамдан оор, мейлі 150 болсын, мейлі 110 болсын, ешқачан салмаққа қарабайды. Мынакей салмақ бойынша дағы, көлемі бойынша дағы жеңішке жетіп, Қырғызстан намысын бек сақтап берді десек тура болот. Жеңіл жазасын татып қалған Бабыр Тоқтасенов ережеге лайық қалдысыменен атанашыменен дағы қоштошпой қапы болып баратқанын көрдіңіз. Бұл эми спорт. Жеңген ел көтереді, жеңілген жер көтереді. Қадыр Келсінбеков баракелді. Азамат чындығында өзгөчө керекке жарап бере алды.